Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 44 сабак. Мугалимдер үчүн окуучуларды олимпиадага даярдоого усулдук сунуштар деген эң сонун тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мугалим үчүн окуучуларды олимпиадага даярдоо жооптуу жана ардактуу иш. Мугалимдин эмгегинин эң негизги көрсөткүчтөрүнүн бири олимпиадага даярдоо. Олимпиада окуучулардын билим сапаты, интеллекти, кругозору аныкталуучу сынак болуп эсептелет. Окуучунун да, мугалимдин да эң негизги билим жөндөмү сыналат. Окуучулардын билим тарбиясын бекемдөөдө, аны өркүндөтүүдө ролу абдан чоң. Ошол себептүү биз олимпиадага алдын ала даярдообуз керек. Айрыкча жайкы олимпиадалык группанын ишин уюштуруу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Көпчүлүк учурда биз олимпиадага 1 ай же болбосо 10-15 күн калганда даярданабыз. Анда биз жакшы натыйжага жетүү үчүн жыл бою даярдануу керек. Олимпиадага окуучуларды даярдоо боюнча агайдын усулдук сунуштары негизинде 2001 жылдан баштап 2022 жылга чейин агайдын окуучулары республикалык олимпиадада 1 орунду алып келгендигин өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Интернет булактарынан дагы ар дайым жарыяга чыгып турат. Ошондуктан бул видео берүүнү жакшылап угуп конспекттелеп алсаңыздар дагы болот. Бул жерде берилген маалыматтардын баардыгы агай өзү окуучуларын даярдагандыгы тууралуу берилет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, олимпиадага окуучуларды даярдоонун эң негизги шарттары жөнүндө агай айтып кеткен. Олимпиадага окуучуларды даярдоодо биринчи кезекте мугалим өзү предметтин эң жакшы билүүсү керек. Экинчиден, өз предметине кызыгуусу. Мугалим өзү күчтүү болсо, окуучу албетте билет. Үчүнчүдөн, олимпиадага даярданууга максат, программа түзүп, окуучуну ошого жетүүгө үйрөтүү, шыктандыруу. Областтык, республикалык, дүйнөлүк олимпиада талаптарын, тапшырмаларын билип, ошого окуучуну даярдоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, олимпиадага окуучуларды эң мыкты даярдоо үчүн агай бизге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Олимпиадалык группага ар бир предметтен мыкты окуган, кызыккан окуучуларды тандап алуу. Ошол предмет боюнча олимпиадага даярдануунун план программасын, усулдук колдонмо түзүү жана аны окуучуларга берүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, жайкы каникулга кетер алдында окуучуларга 3 айга тапшырма даярдап берүү. Мүмкүн болсо каникул ичинде окуучулар менен 4-5 жолу жолугушуп, аны чогуу иштөө зарыл. Эске алуучу нерсе, облустук, республикалык, дүйнөлүк олимпиадаларга даярдануунун атайын материалдарын таап, окуучулар менен бирдикте иштеп даярдануу зарыл. Практикалык, лабораториялык иштердин нормасын аткаруу. 4 деңгээлдеги маселе, мисал, тапшырмаларды аткарып үйрөнүү. Жөнөкөй, орто, татаал, өтө татаал маселе, мисал, тапшырмаларды аткаруу. Ошол сабак боюнча газета, журналдагы жаңылыктарды дагы үйрөнүп окуп туруу керек. Олимпиадага даярданууда интернет булактарынан, ошондой эле видеолордон дагы пайдалануу. Ошол предмет боюнча биринчи энциклопедия, словарь, справочник жана башкаларды таап даярдануу. Ошол эле учурда олимпиадага даярдануу боюнча ар бир окуучунун индивидуалдык план түзүүсүнө дагы жетишүү, алардын аткарылышын контролдоо. Окуучулардын даярдыгын мугалим мезгил менен даярдыкты текшерип, кемчиликтерин билип, аны түзөтүп туруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, ошол предмет боюнча тесттер жыйнагын таап, өздөштүрүп, окуучу менен бирдикте иштеп чыгуу. Ошол предмет боюнча атайын илимий популярдык китептерди окуу. Дагы эске алчу нерсе, урматтуу кесиптештер, окуучулардын ата-энелерине дагы ошол нерсени, тестке даярдыкты билдирип, үй бүлөдөн балага шарт түздүрүү, контроль, кызматташууга чакыруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агай эң сонун эскертүүсүн айтат. Урматтуу мугалимдер, олимпиадага окуучуларды мыкты даярдоо үчүн
биринчи кезекте мугалим өз предметиңизди алаканга салгандай кылып же алаканда көргөндөй билип, ошол менен окуучуларды олимпиадага бирге олтуруп даярдабасаңыз болбойт. Аны оку, муну оку деп тапшырма берип, аны сурап коюу менен жакшы натыйжага жетүү өтө кыйын. Устаттык өнөрү китебинде, урматтуу кесиптештер, 83-84 беттерде Агайдын гимназиясында 2001 жылдан 2022 жылга чейин окуучулар облустук, республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды ээлеген окуучулардын тизмеси дагы жазылган. Эксперименталдык гимназияда жогорудагы биз айткан усулдук сунуштун негизинде ар бир предметтен да мугалимдер өздөрү олимпиадага даярдануу боюнча окуучуларга эскертме даярдашкан. Көпчүлүк мугалимдер ар бир облустан дагы сурап калышат, эксперименталдык гимназиянын олимпиададан дайыма биринчи орунду алгандыгынын себептери эмнеде деп. Мына бул жерде агай баардык өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө кенен жазып өткөн. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү чыгарылышта сиздер Агайдын олимпиадага даярдануунун сунуштары тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Ал эми кийинки чыгарылышта кыргыз тили, биология, химия, тарых сабактарына кантип даярдоо керек, ошол тууралуу дагы маалыматты чыгарабыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.